Элдин оюнда турган эң башкы суроо Кумтөрдөгү өндүрүш токтоп калган жокпу? Сиз басма сөз жыйынындагы маалымат бергениңизден бери 2-3 күн өтүп кетти. Ошондон берики аткарылган иштерге токтолуп кетсеңиз. Бүгүнкү күнгө Кумтөрдөн план боюнча алтыны чыгып атат. Горный цех деген аякта иштеп атат. Бүт машиналар жакында дагы 10 машина жаңы машина алдык. Ошонусу да ишке кирип, ошо баары тең ойдогудай, пландагыдай иштеп кетип атат. Бир күнгө токтогон да жок, токтобойт. Биз өзүбүздүн запастарыбыз бар. Бир дегенде көп Россия реагент запчасти боюнча бери дегенде 2 айга жетет. Майда чүйдө бар, тамак аштыгы бар, ал бир 2-3 жумада жаңырып турат. Алар болсо тамак аш жагы көбүнчөсү Скөл, ал болсо ошо Кыргызстандын эле поставщик, ошо Кыргызстандын эле компаниялары. Алар менен да сүйлөштүк, буюрса алар да графикти бузбай тамагын ташып берип турат. Ошол негизи рудник стабильно жакшы бир калыпта иштеп келатат. Ар бир эч бир кепте болгон жок. Забастовка деген сөздү чыгарып атышыптыр, баягы маалымат чыгып кетти. Профсоюздар менен иштеп атабыз. Эл забастовка деген ойда жок, оюнда да жок болчу. Азыр мына ушу баары тең иштейбиз деп эле үгүттөнүп мени ишендиришти. Ошондуктан мен да көңүлүм ток, элдин да көңүлү ток күнгө чейин. Кумтөрдө көп ар кандай цехтер бар эмеспи? Таш талкалаганы бар, таш майдалаганы бар. Анан кийин жана алтынды так бөлүп алып турган өзүнчө бир цех бар дегендей. Анан мурдакы менеджмент кетип атканда баарын өчүрүп кетиптир. Анан кийин ошол жерде кем бар, цехтеги машиналар азыр иштейби, иштебейби деген бир топ суроолор чыгып аткан эле да. Жанагы автоматташкан башкаруу системасы дагы өчүп калыптыр болчу. Ошонусу үчүн жанагы кетип атып, жана компьютерный система мониторинга, стабильности бортов карьера деген бар. Анан стабильности ледников деген ошондой системалар. Ошол системаны кетип атып, жана Торонтодон бул бүт IT системаны Кыргызстандан чыгарып, бүт баары жана дистанционный управление кылып туруп, Торонтодон жасап коюштур. Торонтодон отуруп алышып, балардын бүт контролдоп системаны ошо IT-нин центри мындай чыкканда ошол жерде экен. Анан бизде айтып коет, булут деп коет, облачное хранение информации. Ошол булуттарда жана база данных ошол жерде болчу. Кыргызстанда негизи жана компьютер иштеп атканда бүт данныйлар күн сайын ошол булутта, серверлерде Канада жакта жазылып жүргөн. Ошондуктан алар билген, ошол 1,5 жылдан бери датайын даярданганбы белгисиз. Ошол боюнча өзүнчө бир сүйлөшөлү деп атабыз, центр менен сотко берели деген ой бар. Ошо каттарга да жазып идик, каттарга азыркыга чейин жооп жок. Мен өткөн жумада жаздым официальный президентине, Скотт Перри деген кишиге, андан кийин центрдин президентинен Йозеф Рейман деген юрист бар, вице-президент. Ошол эки кишиге жаздым катты официально, ошо жооп бергиле деп. Эгерде силер компьютерный системаны биз өчүргөн эмеспиз деп таанып атсаңар, бирок бизде протокол бар, баары тең ошону аныктады. Жанагы служба снабженияны атайын каттар менен келип, ошо снабжениястерде контракттарды үзгүлө, снабжение токтоткула деген анда каттары бар. Ошол снабжениястердин, ошо поставщиктердин эле ошол колдордо турат, Арипин Буман деген, ошо начальник снабжения биякта болгон менеджер. Ошонун колу турат, жазмасы турат. Ошондуктан баягы өзүлөр таанып атат, бирок ошол документтерди бизде чогултуп берип, кийин өзүнчө да иск кылалы деп атабыз Торонтодон. Ошол негизи ошол снабжение токтотушту, компьютер система баарын тең өчүрүштү, жана система мониторинга. Негизи бүт компьютерный система рудникте да, анан офисте да баары өчүп калыптыр. Азыр ошондуктан эч бир зарплатасы канча төлөнүп атканын, кайсы кимден канча товар алганын, жана снабжение геологический базадан геология жасап аткан, ал бир 30 жылдан бери чогулткан данныйларыбыз бар. Ошонун баарын тең алып кетишип, ошол каналды жаап салып атышат. Бизде полностью информационный вакуум болуп салып туруп, база данныйга келтирип алып, бул абдан кандай айтсам,
саботаж десем болот, диверсия десем болот, ошол туура сөздөр ошондой нерсеге. Центрга коюлган негизги доонун бири ошол экологиялык зыян жөнүндө болуп атат да. Азыркы сиз айтып аткандай ошол өндүрүштүк таштандыларды мөңгүнүн үстүнө таштап аткандыгы жөнүндө болуп атат да, так. Анан эми ошол кесепеттүү ишти качан токтотууга мүмкүн экен? Ошону токтотуу боюнча негизи кандай чараларды көрүү зарыл деп атасыз? Бул жакшы суроо. Ошону азыр планды баардыгын өзгөртүш керек. Ошону төгүш үчүн эми азыр бир жана карьер деп коебуз. Ошо карьерден төккөн жерлери бир 3-4 километрдин алыстыкта ошо төгүлүп туруп атат. Негизи эң башында 96-97 жылдарда эң башында баштаганда эле ошондо проект боюнча жанагы ылдый жакка, муз жок жерге, жапсыз жерге ошакка төкчү жерлерди даярданып, ошакка төкмөк болчу. Бирок баягы акчаны экономдоп ал кезде алтындын баасы да бир $300 жетпегени болчу. Ошол акчаны экономдойбуз деп, ошондуктан чечим өздөр кабыл алышып, ошон биздин закондорду буза баштаган. Ошол илгери 25 жыл мурун. Эми ага бир аз акча да керек, убакыт да керек болуп атат. Биз бир күндө аны алмаштыра албайбыз. Эми планды баардыгын караштырыш керек, анан жердин астына кирели деп атпайбызбы, муздукту тийбей. Ошо подземная разработка деген бул абдан белгилүү жанагы технология. Бизде Айдаркенде эмне болуп атат, бизде көмүрдө ошол способ менен Айдаркенде мен илгери 5 жыл иштеп кеттим. Аякта подземный рыноктор абдан көп. Ошо бизде Кыргызстанда да опыт бар ошондой иштеткенге. Андан коркпойбуз, бир эле ошол айткандай бир аз каражат керек, анан убакыт да керек. Ошол менин оюмча дагы бир 2-3 жыл кетет, ошону баары жакшылап даярдап, ошо подземкадан ордон чыгарсак, анан бара-бара кийин ошол открытый способду так эле токтотолу деген ой бар. Буюрса запастарыбыз көп эле, жердин астында айттым, бери дегенде 300 тоннадай болот. Келечекте прогноз запасыбыз 400 тонна бери дегенде бар. Анан ар жакта Тоголок деген месторождение бар. Болгон бир 30 километр чакырымда жакшынакай алтын кенибиз бар. Аны дагы биз жакшы изилдей элекпиз. Негизи прогноз боюнча ал жерде бери дегенде бир 100 тоннадай чыкчу алтын запастары бар. Ошондой маалыматыбыз бар. Ошол буюрса айтып атам, баягы Кумтөрдүн келечеги чоң. Бери дегенде бир 40 жыл иштейт, ушул калым менен иштесе. Бизде андан тышкары жана хвостохранилище 106 тоннабыз бар. Аны кайрадан иштетсек, андан болжолдоп айтып атабыз, эми 40-50 тоннадай чыкчудай. Эми аны өзүнчө изилдеш керек. Ал бар пока предварительный маалымат десем болот. Сизди Центрга Канаданын сотуна берип атат. Директорлор кеңешинин мүчөсү болуп турганда керектүү маалыматты билген, бирок айтпай койгон, өзүнүн милдеттерин так аткарбай койгон депчи. Андан сырткары жанагы Кыргыз алтындан дагы 12-майда мыйзамсыз түрдө $29 миллион башка бир не санкционированный эсепке которуу аракети болгон деп да аны да сизге байланыштырып атышпайбы? Ачык эле айтып, аны биз жашырышуу эчтекеси жок. Мурун айткандай эле азыр да кайталайм. Кумтордун ошол 9-майда чыккан алтынын биз сүйлөштүк, 19-майда Швейцарияга кетмек, эгерде биз тийбесек. Ошол Центр ошол биздин келишимдерди бузуп, анткени ошол биздин соттор биринчи инстанцияда чечим чыгарды. $3 миллиард ашык экологический иск боюнча. И в счет будущих выплат дегенде ошол алтыны азыр Кумтордо чыгып атканда эми биз чыгарбайбыз. Арбитражга береби Центр келишимге келебизби, бирок ортодон биз ошол алтынды чыгарбайлы деген өкмөттүн да чечими болду. Ошо азыр Кумтордун алтыны Кыргыз алтын иштетип афинаж заводунан анан Нацбанкка сатабыз деген ошонун баягы биринчи покупкасын жасашты. Буюрса ошол алтындын мындан ушул бүгүндөн баштап ар карай
Кумтордун алтынын баардыгын Нацбанк сатып алат. Ошол эртең маалымат болот. Ошол акчанын жөнүндө айтабыз. Биринчи партиясын ошо 29 миллион доллар Национальный банк сатып алды. Ошол акчасы бизге Кумторго ошол иштеткенге буюрса келет. Мындан ары биз алтынды эч жака Швейцарияда бербейбиз. Ошол Национальный банктын хранилищалары ошол жерге Кыргызстанда калат. Эми бул мен боюнча жанагы сотко бергени ошол совет директоровто мени күнөөлөгөн совет директоровто иштеп, жактагы баягы конфиденциальный информацияны алып, ошо элге жайды деген эмиш. Мен 4 декабрдан баштап ошо биринчи совещаниясына катышып калдым. Былтыр эле болгон 6 ай иштедим. Башында эле айткам, мен Кыргызстандын өкмөтүнүн өкүлү болом. Мен президенттин советнигимин, ошондой аны жашырбайм. Анан Кыргыз алтынынын эң чоң акционери болуп, ошонун мүчөсү болуп, жанагы совет директоровго киргизилгенмин. Менин биринчи милдетим бул Кыргыз алтынды коргоо, ошолордун Кыргыз алтынынын интересин. Кыргыз алтын эң чоң акционер болгон үчүн Центраны, ошондуктан мен Кыргыз алтынын коргоп атканым, бул Центраны коргоп атканым деген ошол эле сөз. Анан көп информация алдым, конфиденциальный. Анын баарын жайганда жокмун. Бирок айтылган информация бүт эле публичный доступта, отчетторунда бар, сайттарында. Андан тышкары башка маалыматты государственный комиссия иштеп койду. Ошол жерден көп жаңы маалымат чыкты. Мен айтсам, ошол маалыматты мен ачык эле айтып аттым. Алды ачык, госкомиссиянын маалыматы уже жогорку кеңешке чыккан. Ошондуктан мен да ошону жогорку кеңеште 17 майда чечим чыгып атканда, ошондо элдин баарына, дүйнөнүн баарына эле ошол маалымат кетти. Ошону эле мен кайталадым десем болот. Ошондуктан мен эч кандай эрежени бузган жокмун. Экинчиден, мен милдетим, эгерде жанагы экология боюнча айтсак, мен маалымат беришим керек. Канадский профессиональный лицензированный инженер, ошол менин милдетим. Эгерде бир жерде инженерлердин туура эмес проект жасаган, же иштетип аткан туура эмес болсо, анан ошондой баягы чоң зыян экологияга болуп атса, бул менин милдетим, мен айтышым керек. Эми ошондуктан мени жанагы жакшы чоң компаниялар юридический Торонтодо коргоп атышат, алар менен сүйлөшүп атабыз. Буюрса эч бир коркунуч жок, мен андан бир коркпойм, чынын айтканда. Кыргыз бийлиги Центра менен эл аралык арбитражда кармашкан жатат. Кыргыз бийлиги ал үчүн даярданып, канадалык бир компанияны, америкалык бир компанияны жалдап атат. Жалдады. 1,5 миллион доллар гонорар жөнүндө дагы сүйлөшүлдү, бүтүм чыкты деп бизге маалымат жетип атат. Кайсы компаниялар экени азырынча ачык айтылбай атат. Сиз ал ошол сүйлөшүүлөргө катышасызбы? Анан кийин кыргыз тарап кандай баягы мындай талап коюп аткандыгын билесизби дегеним да. Биздин бүт госкомиссиянын чечимдери боюнча жана исктер берип атабыз. Налоговый боюнча айттым го, 1,4 миллиард долларга исктерибиз бар. Налогду төлөгөн үчүн. Андан тышкары 3,3 ачык миллиард доллар экологический иск. Ошонун баардыгын жүргүзгөн бир американский юридический компания бар. Ошолор жүргүзүп атат, менин маалыматым боюнча. Канададан Центра менен түз сүйлөшүп аткан, Канаданын закону боюнча, бул өзүнчө юридический компания. Жанагы 2009 жана 2017 жылкы келишимдер бүт арбитражга берсек, ошол келишимге макул болуп турубуз. Биз жагынан да Нью-Йорктун закону боюнча караштырат экен. Ошондуктан Нью-Йоркский компанияны юридически ошоктон да Кыргыз өкмөтү, Кыргыз алтын чечип ошо компанияны тандаптыр. Мен маалыматым боюнча ошол эки компаниядан Канададагы, Америкадагы абдан күчтүү компаниялар. Алар азыр иск баштады берип, мен билишимче 5% сатпагыла деп, сатылбайт деп Центра маалымат кылды. Ошол
чоң эрежени бузуптур. Андан тышкары мен айткандай жанагы налог боюнча көп исктерди азыр бере баштады. Буюрса бир өзүңөр угасаңар четинен бир жакын арада бир топ исктерди берип атышат. Биз жөн отуруп аткан жокпуз. Мана кыргыз алтындан координация болуп атат. Ошол кишилер ошол компания менен иштеп. Биз Центера менен сүйлөшкөнгө алар өзлөр отуруп сүйлөшөлү деп атабыз. Эми азыр дагы балким ошо туура убакытта келе элек деп өзүнчө ойлоп атам. Тиги кыргыз өкмөтү анан биздин Садырбек Нуркожоевич да ошо качат, ошолор айтат. Биз ошол мен как координатор маалымат алып атам. Бияк курптор боюнча иштетип атат. Тиякта эмне накта болуп атканын мен азыр айта албайм, айтканда. Бирок өзүңөр угасыңар, тез арада эле баары чечилчүдө. Центрнын өзүнүн жанагы президенти Скотт Перри мен маалыматым боюнча 2-3 жолу айтып атат. Келип отуруп сүйлөшөлү деп. Ошол менин оюмча ошо арбитражга деле чыкпаганга аракет кылып атышабыз эки тарапта. Бирок биз кыргыз жагынан азырынча биз болгон жанагы исктерди берели деп атабыз. Биз деген мурун жашырып жүрдүк эле. Жана аны айтып турчу эмес эле мурунку президенттер. Аны жана айттым го, налогдон башкансы да жана экологиядан башка деле толуп атат деген зыян келтиргени. Ошонун баарын чечип алышыбыз керек. Ошого Центеранын менеджментин мойнуна алсын деген сөз болуп атат. Эгерде алгандан кийин ошондо эсептешип отуруп сүйлөшсөк болот. Ошон үчүн баягы Садырбек Нуркожоевич да өз сөзүнө турган киши экен. Ошо айтып атат. Бир кадамды артка шилтебейбиз, ошо аягына чейин турабыз. Ошону мойнуна алгыла, андан кийин отуруп сүйлөшөбүз. Сиз өзүңүз айткандай, Центеранын жетекчилиги дагы кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүүлөргө барып бул маселени ушу чырдашпай, чыр кылбай, чатакташпай чечсек деген алардын да ою бар экен. Аны өзүңүз айтып атасыз. Эгерде алар сүйлөшүүгө бара турган болсо, жана өзүңүз айткандай ошол жанагы экологиялык анан жана башка салыктан качкан жана башка зыяндын баардыгын алар мойнуна ала турган болсо, ошондо кыргыз өкмөтү сүйлөшүүгө барып алардын келтирген зыянынан жөнүндөгү доодон баш тартышы мүмкүнбү? Эми бекеринен жана посолдорду чакырдык деп атпайбызбы, жана элчиликтерде келип өзү көрсүн депчи. Ошондой маалымат дүйнөгө тараганда, андан тышкары азыр деле Түндүк Америкада, Канадада, СШАда, Европада да азыр жаңы статьялар чыгып атат. Биз жазып аткан жокпуз, аны канадский журналисттер жазып атат. Накта баягы зыян келтирген жөнүндө. Ошонун баары мойнуна алдыралы деп атабыз. Биз иск берсек, бизде документтер бар. Ошол госкомиссиябыз ай сайын, жыл сайын кайсы документ эмнесин аткарган жок, ошол бар. Ошондуктан биз арбитраждан коркпойбуз. Ошол биз баягы ачык баратабыз. Ошого Центеранын руководствосу кандай жооп берерин мен билбейм, анткени биз 90% бизде өзүбүзгө ишенебиз. Биз каалаган арбитражды утабыз. Биздин компания Кумтор бери дегенде бир $500 миллион таза пайда алып келе атат. Ошол Кудайга шүгүр. Бирок бизге чындык керек. Ошол мойнуна алдыртып, анан Центера менен ошондон кийин сүйлөшөбүз. Ошону компенсация кандай кылат? Колунда бар алардын, жок эмес. Биздин счеттордо Кумтор Голд компаниянын өзүнүн счетунда азыр 1,7 миллиард, ушул март айына, ушул жылдын март айына $1,7 миллиард бар болчу. Азыр эле бул жака жумшап ийбесе. Ошол жөнүндө кеп болот. Андан тышкары билесиңер, өзүнүн 26% алды бир топ акча. Берген бир $600-700 миллион. Ошолдо биздин акча, ошонун баарын отуруп алып туруп анан чечишебиз.